Misal üчүн силер адам үйлөнүп туруп койлор кесе, килемдер кесе, тук килемдер, bir дивандар кесе, onu ойлогула бул бай болуп кетти. О, карызы болду баштан аяк бечара. Өзү зорго үйлөнүп атат о. Зорго эми 2 жыл Россияда орустун эшигин ишип кирип үйлөнүп азыр. Ошол эми не кылып атат? Азыр ошого үйлөнүп туруп, ошону не кылып атат? ЗАГСка берип атат. Ошон пом баркыттарга, ошонун бир материалдарга айтайынбы жана коробканын ичин силер бир ачып көргөндөр болосуңар, бирдин болосуңар. Ошо коробканын ичин ачып көрсөңөр, ошол коробкаларда көйнөгүңөр мондай болот. Мондай болот. Ишенбесеңер жарып көргүлө. Кайсы бетиң менен ошону берип атасың эми коробка. Зачем биз бири-бирибизди алдайбыз? Ого берет, ошондой кылып туруп буга кайтарат. Ошону көтөрүп кетет. Бирок кой жетелеп келбесе, ого кеш бербейт, буга кеш берип жөнөтөт. Неме кереги бар булардын бизге? Неме кереги бар? Мисал үчүн канчадан жыям деп атасыңар? 10 миңден жыям деп атасыңар? Жыйдыңар. 20 та баланыкы 200 миң болот экен. Ошонун бардыгын бирөө азыр айтты, ЗАГСка чаптайм деди. Бир досубуз ЗАГСка чаптайм деди. Сен ашып жаткан дүйнөң барбы? Ошол 200 миңди сен 2 жыл, 3 жыл иштеп дагы таппайсың мисал үчүн. Же табасыңбы? Пожалуйста, ошол 200 миңге дагы тууган уруңунан анамынан түшкөн бир 300 миң кыл, же 350 миң кыл, мен сага Бишкектен участка алып берем ошол 300 миңге. Көчөгүңө тепсе бир тиын түшпөйт, дагы 300 миңди сарптайм дейсиң. Асманга чачам дейсиң. Ошого бир участка алып коюп, же болбосо ошонун бир келечегиңе иштетип, же болбосо мисал үчүн сен сени ырдай турган болсо, бир артист келип ырдай турган болсо, эшикке окшоп аңырап кетет, канча саат? 3 саат ырдайбы? 2 саат ырдайбы? Канча бересиң ошого? Азыр артисттер 70 миң алат экен азыр. 70 миң сом ошону колуна кармайсың. Неге? Сен миллионердин баласысың да. Сен ага 70 миң сомду бересиң. Чонтой алсап коесуң. Неге? Тамадага, эстрадага отдельно бир 50 миң сом бересиң. Сен байсың да, сен байдын баласысың да сен. Көчөгүңө тепсе 20 сом түшпөйт, бирок сен тамадага 50 миң, артистке 70 миң сом бересиң. Эми ошону мейли 50 миң бербе. 70 миң берип, олар өлүп кетсе сенин бактың үчүн алар бир тиын, аларга сенин акчаң керек, аларга сенин бактың керек, юралым уруп ойногон жок. Эми ошол 50 миң дебе, 70 миң дебе, бир 20 миң сомду барып туруп бир жетимдин колуга, муну сенин жеңең, муну үйлөнүп жаткан мен, муну 20 миңди ал дагы ушуга чай ичип кой, биздин бактыбыз үчүн дуа кылып кой десең, ошол дуа кылбайбы? Өмүр бою ошол сага дуа кылып өтүп кетет. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, ойлоно турган нерсе экен. Кегеле, пожалуйста, ушул жерде отурганда бардыгыбыз бир нерсени таштайык да, ушул нерселерди жокко чыгарайык ушул жерде. Сен кылба, болду, эч ким кылбайт. Айтат ана. Ошондуктан бири-бирибизди алдаштын, же болбосо бири-бирибизге сонун көрүнүштүн, укмуш көрүнүштүн кереги жок. Бардыгыбыз ким кандай положенияда жашап жатат, бардыгы нерселер. Кегеле жашообузду ысырап менен эмес, жашообуздун бир фундаментини жакшы кылып өткөрөйүк. Шарият кандай көрсөтсө үйлөнүштү, шарият кандай көрсөтсө үй бүлө курушту, турмуш курушту. Мурда эки нерсе жеңил болгон, айшоо. Мурда эки нерсе жеңил болгон. Олордун бирөөсү үйлөнүш боло турган болсо, алардын экинчиси жаназа, адамды өлүктү көмүш. Бүгүнкү күндө өлүгүңдү көмүшүнүн бир канча проблемалары бар. Бүгүнкү күндө атаң өлүшүнө коркуп жашап калган заман болду да. Неге? Атаң өлө турган болсо, бир кой союшуң керек, бир тана же бир нерсе союшуң керек. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, ушул нерселерди таптакыр кереги жок эди. Мага десе 20 та пил менен чыккыла, мага десе гейлик менен чыккыла, өзүңөр билгиле, өткү күнгөрдү төргейгиле. Болгону бизден эскертүү. Биз эскерттик. Ва лакин фа инна зикратан фа'ал му'минин, эскертүү имандууларга пайда.